колодору. Мына колодорунда техника менен маданияттын өнүгүшү бир топ ылдамдап, муну негизинде жакынкы чыгыштагы кул ээлөөчүлүк мамлекеттерде жерди сугаруу, айдоо, колдон өрчүлүк, жазуу иштери өнүккөн да. Европа менен Азиянын көпчүлүк жерлеринде мал чарбачылыгы кеңири тарап, энелик доорду аталык доору, колодорун темир доору алмаштырган. Борбордук Азиянын түштүк батышында отурукташып, дыйканчылык менен кесип кылган уруулар коло иштетүү жагынан жогорку деңгээлге жетишкен. Мына Кыргызстандын аймагындагы Чүй өрөөнүндөгү Сокулук, Садовое кыштактарында Кочкордун Шамшы кокусунан табылган коло куралдардын кенчи Кыргызстандын аймагында биздин заманга чейинки 12-8 кылымда колодордун өзгөчө өнүккөнүн айгинелейт да. Мына ушунун натыйжасында Кыргызстанда да колодору мындай эки маданият өнүккөн колодорунда. Кыргызстандын түндүгүндө Андронов маданиятынын өкүлдөрү жашап, алар негизги алардын кесипчилиги мына жерде көрүнүп тургандай сүрөттө мал чарбачылыгы болгондо мал чарбачылыгы болгон. Азыр мен сүрөттөн көргөзөйүн силерге. Көрүп атасыңар. Себеби деген Түндүк Кыргызстан билесиңер да. Түндүк Кыргызстан негизинен тоого, мал жайга ылайыктангандыктан бул Кыргызстан түндүгүндө ошол мал чарбасына ылайыкташкан Андронов маданиятынын өкүлдөрү жашаган. Андронов. Бул сөз кайдан чыккан? Тектеш чарбалык маданий эстеликтеринен окшоштуктарынан улам бул Андрон маданиятынын деп аталышы жанагы Сибирдеги Андрон деген кыштактын жанында табылган маданияттын негизинде ошондо аталып калган да. И ошол маданияттын өкүлдөрү Кыргызстан аймагында дагы жашашкан. Алардын негизги мына кесипчилигин айтып кеттим, мал чарбачылык болгон. Бул маданияттын эң бай кенчи Кочкордо Шамшы деген айылда, азыр Шамшы деген айыл бар. Ошол айылда табылганда Андрон маданиятынын өкүлдөрү Кыргызстандагы бийик тоолуу Аксай деген жерлер бар, жайлоо. Аксай, Арпа деген жайлоолорду жайлашып, ошол жерлерде мал багышып, өздөштүрүшкөн ошол жерлерди. Бул маданияттын өкүлдөрүндө кол өнөрчүлөр өз алдынча кесип ээлери катары бөлүнүп чыгышкан. Колодон алар колодон мына сүрөттөрдө канжар, бычактарды, ар кандай ошол өзлөрүнө керектүү болгон жебенин учтарын, орок, балта сүрөттөрдө көрүнүп атат, жасашкан. Жүндөн кездеме токуганды үйрөнүшкөн. Тери иштеткенди мыкты өздөштүрүшкөн. Колодорунун биздин заманга чейинки 18-15 кылымда таандык тургун жайы Чүй өрөөнүндөгү Беловодскийде да табылган да, Беловодскийде. Колодорунда, мына Түндүк Кыргызстанда колодорунда өлгөндөрдү өрттөө жана жерге коюу салты колдонулган. Мүрзөлөргө тамак аш, металлдан жасалган бычактар, мына жана сүрөттө көргөзүлгөн бычактарды коюу, ийнелер, сөйкөлөр, билезиктер жана башка коюлган да. Мунун эмне үчүн коюлганын биз билсек керек, себеби булардын түшүнүгүндө ошол аркы дүйнөдө да булар аларга керек болот деген мааниде коюлган да. Колодоруна таандык сүрөттөрдө Кыргызстан аймагында көп кездешет да. Андрон маданиятындагы уруулар айтпадыкпы жана негизинен мал чарбачылыгын кесип кылышкан да. Алар негизинен уйларды, мына сүрөттө көргөзүлүп жылкыларды көбүнчө багышкан, койлорду, төөлөрдү кармашкан. Өзгөчө жылкыны, мына сүрөттө турат, жылкыны аздекте өстүрүшкөн да. Анан мындай бир версия бар, ушул именно Андрон маданиятынын өкүлдөрү эң биринчилерден болуп, булар кымызды жасаганды үйрөнүшкөн деген пикир бар да. Бул пикир далилденилет, бирок ушундай пикирлер бар. Мүмкүн бул
туурадыр. Себеби биздин азыр мына атабыздын эң каздектеп ичкен тамагыбыз бул кымыз болуп эсептелет эмеспи? Андрон маданиятынын өкүлдөрү социалдык жактан чоң үй бүлөлөргө бөлүнүп жашашкан. Ал үй бүлөлөр уруктарды түзгөн. Уруктар ири урууларга бириккен. Коомдук өндүрүштүн жакшырышы менен азык түлүк, байлыктар көбүрөөк өндүрүлө баштаган. Урук башкаруусу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, байлыктын көзүнүн көбүн өзүнө ыйгыра баштаганда, мына именно ушул коло доорунда, мына коло деген биз дагы мен кайталайчы, коло. Кайсы металлдардын бул кошулушу? Бул жез плюс калай. Калайдын кошулушу бул барабар ошол коло болот да.